Ала Тоо аянтында Токио 2020 жайкы Олимпиада оюнунун жүрүшүн түз эфирде көрсөтүлдү. Аталган иш-чара Бишкек мэриясы тарабынан уюштурулган. Кыргыз спортчуларын колдоого бийлик өкүлдөрү, ошондой эле карапайым эл келип, спортчулар Кыргызстандан алыс болсо да кыйкырып Манас атанын урпагы колдосун деп дем күч берип жатышты. Кыргыз спортчуларын колдоого келген бийлик өкүлдөрүнүн спортчуларга болгон ой пикирлерин уктук. Бардык кыргызстандыктарга ушул балбандарыбызга бакыт тилеп, жеңиш тилеп, ушинтип ар бирибиз өзүбүздүн тилегибизди жакшы айтып, баягы 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир дегенде бир тилекте болуп, Кудайдан болуп бир алтын алып калсак деген тилекте ушул жерге чогулуп атабыз. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов кыргыз тарыхын жаңылады. Ал Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюнунда грек-рим күрөшү боюнча коло медалдын ээси болду. Акжол Махмудовдун жеңишин улай эле кыз келиндер арасында күрөштө балбан кыз Мээрим Жуманазарова да коло медалга жетишти. Кыз келиндер арасында күрөштө Айсулуу Тыныбекова жарым финалга чыгып, бүгүн алтын медаль үчүн беттешет. Эскерте кетсек, бул беттеште ал өзүнүн украиналык атаандашын 10-0 эсеби менен утуп алды.